kıyın da balam hazır. Oşa 350'den daha biz oylanıp aladılar. Hem hazır 370'in 380 oldu da. Hem şu 350'ye düşürüp hükümet bunday karap bir nartı koyuş gerek. Düşürüştün hiç. Hem ana Garanti yok mu? Fazla koşu 80 sonra. niye de 350 kıymat takmak mı? Bak o tatlayacağım. Kıymat de atat ilgili arzanladı. Endi hazır el var, sürüsülük sürülmez kastan. Keçe Cuma günü biz Karabağ Aylı'nın Salkın Bazarı'nda şol mal bazarga barıp bir katar şol satuvchilar менен жолугушуp maldın baasынын маалыматын алдык да эликке. Ошондо малдар, semiz malдар аз кирип аткандыгын байкадык да. Анан эт ошол эле Салкын базарында той эти дагы, мал эти дагы 380 сомдон сатылып атканга күбө болду. Ошол боюнча биз маалымат майданына, Facebook'targa biz bir qatar маалымат бергенбиз. Бул боюнча да биз мониторинг жүргүзүп, мына өзүбүз облустук өкүлчүлүккө жана ошондой эле өзүнүн долбоордук аппараттарга берип турабыз. Бүгүнкү күндө мына бүгүн Бакин шаарынын мэриясынын адистери менен ошол эле Минэкономдун күчтүк аймактагы аралык бөлүмүнүн адистери менен Баткен кварталынын башчысы менен биргеликте бүгүн мына эт сатуучу түйүндөргө сурамжылоо иштерин жүргүзүп, бир катар мониторинг жүргүздүк. Биз мониторинг жүргүзгөнүбүздүн жыйынтыгында эт бүгүнкү күндө 380 сомдон той эти, мал эти сатылып атканга биз күбө болдук. Анан бир катар ушул керектөөчүлөрдүн укуктарынын мыйзамынын 9-беренесинин 2-пунктун бузулгандыгына күбө болдук. Биз бул боюнча эскертме бердик бардыгына. Бир катар эскертме берип, ушул еттин баасын жазып коюштун баардыгына эскертме бердик. Мындай чараларды биз буга чейин дагы өткөзүп келгенбиз. Мындан кийин дагы биргеликте комиссия менен ушундай сурамжылоо иликтөө иштерин жүргүзөбүз. Жем чөп кымбат болуп атат. Ошого карап эт дагы ушу сенага болот. Бул малда арзандачу эле да. Быйыл тескерчи болуп тартып 350-360тан тартып алып атабыз. Тизик алсак актабай калып атат. 400дөн ашып кетип атат. Ана Өзбекстанга алып кетчүлөр бизден ашып сенага алып кетти.